49 протокол боюнча маалымат берип коесуздар. Орукка барган жолдун аралыгы канча болот, анын статусу кандай болот, анан кайсы тарап турган татыш? Мына ушул 39 протокол боюнча ар ким ар түрдүү спекуляция кылып атат да. Ушуну мен силерден пайдаланып саясатчыларга да кайрылып кетет элем. Баягы блогер чалыштарга да кайрылып кетет элем. Анан кээ бир биздин ушул депутаттар дагы туура эмес маалыматтарды элге таратып эле ушундай туура эмес дүрбөлөң кылып атат да. Биринчиден алар айткандай лейлек эмеде жанагы анклавда калып кетет деп. Эч кандай лейлек анклавда калбайт. Бул бир. Bunun бардыгы жалган маалыматтар. Биз ошол протоколду кабыл алып атканда анын аткарылышы боюнча да толук механизмдерин карап чыкканбыз. Биринчиден 39 протоколдун аткарылышы боюнча ал жерде толук жазылып турат. Орукка жолду бериш үчүн биринчиден ошол жолдун статусун биз аныктап чыгышыбыз керек. Жолдун статусу мамлекеттик келишимдин негизинде гана аныкталат. Ал жол кимдики болуш керек, кандай болуш керек, ким салыш керек, узундугу кандай болуш керек, ким обслуживать этиш керек, ким жүрүш керек. Мунун бардыгы мамлекеттик чоң келишимдин негизинде гана жүргүзүлөт. Мамлекеттик чоң келишим түзүлөт, ошондон кийин гана чечим кабыл алынат. Камшык Тыкшаевич, азыр мисалы Орукка бара турган, Тажикстандан Орукка бара турган мемлекеттен эки жол бар да. Бири Аксайды аралап өтөт, бири айланып өтөт. Анан жаңы жол куруу муктаждыгы эмнеден болот? Эң негизги маселе бул жерде ушул Аксай айылынын коопсуздугун сакташыбыз керек. Себеби дегенде Аксай айылынын ортосунан аралап өтөт дагы. Кайсыдыр бир убактарда Аксай менен Варуктун ортосуна дагы бир чоң чыр чыкпасын деген чоң маселе каралып атат. Бул бир. Ал эми экинчиси мына Бакай жергилиги менен өткөн жол, Аксайдын күнбатыш тарабы менен өткөн жол. Бул жолдун эгерде биз ал жолду сактап кала турган болсок, Аксай айылынын кеңейишине түздөн түз тоскоол болот экен да. Аксай айылы эки жактан, бир жагынан Аксай суусу турат, экинчи жагынан ошо жолдун эгерде биз апрель этип кое турган болсок, Аксай айылынын кеңейишине түздөн түз тоскоол болот. Себебинен Аксай айыл кеңейиш керек. Ал жерге элдер барып жашаш керек. Балдарыбызга көптөгөн үйлөрдү салышыбыз керек. Мына азыр эле биз да үйлөрдү салып атабыз. Ошондуктан бул маселе ушундан келип чыгып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол бизде ушу жогору жагыбызда жашаган Варух айылы боюнча, Варух айылына кайсы бир деңгээлде баары бир биз жол беришибиз керек. Алар ошол жака өтүш керек, катташ керек. Алардын да коопсуздугун караш керек, өткөндөрдүн. Биздин өзүбүздүн ошол жерде элдин коопсуздугун карашыбыз керек. Ошондуктан бул жолдун статусун буюрса статус данной дорог будет определяться государственным соглашением. Өткөн жылы октябрь айынан баштап Межправ комиссиянын жумушу токтоп калган болчу. Кече биз Тажикстандын ГКМСынын башчысы Ятим экөөбүз мындай жумушчу жолугушуу өткүзгөндөн кийин ошо Межправ комиссиянын жумушун кайрадан баштай турган болдук. Бир аптадан кийин Межправ комиссиянын жанагы границаны описание кыла турган тобу, жумушчу тобу майты жергилеринен баштап ишти баштайт. Эмне себептен токтоп калды эле октябрь? Эки жактын пикир келишпестигинин негизинде токтоп калган. Чегаранын бүтмөйүнчө мындай жаңжалдар боло берет тургандыгына баарыбыз көзүбүз жетип атат да.